Assalamu alaikum. Урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү. Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы тарабынан уюштурулган Куран окууну үйрөнөбүз аттуу курсуна кош келипсиздер. Курсубуз буюрса араб тилиндеги тамгалар менен башталып, Куранды тажвид менен окуп үйрөнгөнгө чейин уланат. Аллах Таала Куранды окуу деген буйрук менен түшүрө баштаган. Андыктан ар бир мусулман үчүн окуу, тактап айтканда илим алуу парз болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнгөн жана үйрөткөндөр деген сөзү менен Куранды окууну үйрөнүү жана үйрөтүү канчалык маанилүү экендигин айтып кеткен. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды араб тилиндеги тамгалар менен баштасак. Араб тилиндеги тамгалар араб тилинде окуу оң жактан сол жакка карай окулат. Араб тилинде 28 тамга бар. Баары үнсүз тамгалар. Араб тамгаларын бириктирип окуу үчүн 3 харака, тактап айтканда үндүү тыбыш бар. Тамгалардын 21-и ичке тамгалар, 7-си жоон тамгалар. Демек, урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, ар бир тамганын кандай айтылышын жана каерден чыгарылышын жакшы көңүл буруп угуп турсаңыздар. Биринчи тамга алиф тамгасы. Алиф. Экинчи тамга ба тамгасы. Эки эриндин ортосунан чыгат. Ба. Кийинки тамга та тамгасы. Ичке айтылган та тамгасы. Андан кийинки тамга фа тамгасы. Тилди эки тиштин ортосуна коюп, тилдин учун эки тиштин ортосуна коюп, с тамгасы айтылат. Фа. Фа. Андан кийинки тамга жим тамгасы. Жим. Андан кийинки ха тамгасы. Бул жерде көрүп турганыңыздардай жим жана ха тамгасы окшош жазылган. Болгону жим тамгасынын точкасы ылдыйга жазылган. Ал эми ха тамгасында эч кандай чекит жок. Ха тамгасы тамактын ортосунан бир аз тамакты кысып чыгарабыз. Андан кийинки тамга ха тамгасы. Бул дагы жим, ха тамгалары сыяктуу жазылат. Болгону чекити үстүнө коюлат жана айтылышы тамактын жогору жагынан бир аз кырылып чыгат. Ха. Ха. Андан кийинки тамга дал тамгасы. Дал. Кийинки тамга зал тамгасы. Бул тамга дагы тилдин учун эки тиштин ортосуна коюп айтабыз. Зал. Зал. Кийинки тамга ра тамгасы. Ра. Андан кийинки тамга за тамгасы. Бул за тамгасы менен ра тамгасы экөө окшош жазылат. Болгону за тамгасынын үстүндө бир чекит бар. Бул араб тилиндеги чекиттер өтө маанилүү. Ар бир тамганын чекити бар. Тамгалардын кайсы тамганын канча чекити бар жана үстүнө коюлганбы, астына коюлганбы өтө маани берип карашыбыз керек. За тамгасы тунук з тамгасы. Бул жердеги за тамгасы. Андан кийинки тамга син тамгасы. Син тамгасы. Кийинки тамга шин. Син жана шин тамгалары
окшош жазылат болгону шин тамгасында үстүндө 3 чекити бар. Шин. Андан кийинки тамга сод. Сод. Сод тамгасы эгер байкасаңыздар, биз бул сод тамгасына чейин 2 сы көрдүк. Биринчиси сә болчу. 2 тиштин ортосуна тилди коюп айтабыз. Тил учунан айтылган. Андан кийинки син тамгасы, тунук айтылган жана сод тамгасы. Сод тамгасы тунук айтылат болгону жоон айтылат. Сод. Сод. Андан кийинки тамга сод тамгасына окшош жазылат болгону үстүндө бир чекит бар. Бул тамга вод тамгасы. Вод тамгасын айтууда тилдин каптал жагын азуу тиштерге коюп, з жана д тамгасын ортосунда бир тыбыш чыгарып айтабыз. Вод. Вод. З жана днын ортосунда бир тыбыш чыгат. Андан кийинки тамгабыз то. То тамгасы. Буга чейин биз бир та тамгасын көрдүк, ичке айтылган та. Ал эми бул то тамгасы жоон тамга болуп эсептелет. То. То. Кийинки тамга зо тамгасы. Биз буга чейин 2 з тамгасын көрдүк. Зәл тилдин учу менен айтылат. Зә тунук айтылат. 2 з ал 2 з ичке тамгалар болчу. Ал эми бул тамга жоон тамга. Тактап айтканда жоон жана тилдин учу менен айтылат. Зо. Зо. Кийинки тамга айн тамгасы. Бул тамгадагы тамактын ортосунан кысып чыгарабыз. Айн. Айн. Андан кийинки тамга гайн тамгасы. Айн сыяктуу жазылат болгону үстүндө бир чекити бар. Айтылышы гайн. Гайн. Тамактын бир аз жогору жагынан чыгат. Андан кийинки тамга фа тамгасы. Фа үстүңкү тиш менен ылдыйкы эрин ортосунан чыгат. Фа. Фа. Кийинки тамга коф тамгасы. Бул жоонкы коф тамгасы. Фа сыяктуу жазылат. Фага бир аз окшоп жазылат болгону фанын үстүндө бир чекити бар болчу. Ал эми коф тамгасында 2 чекит бар. Жоон айтылган тамга болуп эсептелет. Коф. Коф. Андан кийинки тамга каф тамгасы. Араб тилинде 2 к тамгасы бар. Бирөөсү жоон, экинчиси ичке. Каф тамгасы ичке айтылат. Каф. Андан кийинки тамга лам тамгасы. Араб тилиндеги лам тамгасы ичке жумшак тамгалардын бири болуп эсептелет жана айтылышы ичке жана жумшак. Бул жерде сиздерге көрсөтүп койгонубуздай л тамгасынан кийин жумшартуу белгисин койгондо л тамгасы кандай айтылган болсо, араб тилиндеги л тамгасы ошондой. Л же болбосо лам. Лам тамгасы. Андан кийинки тамга мим тамгасы. 2 эрин ортосунан чыгат бул тамгадагы. Мим. Мим. Кийинки тамга нун тамгасы. Үстүндө бир чекити бар. Нун. Нун. Андан кийинки
тамга wow. Бул жерде биз wow жана wow деп жаздык. Бирок айтылышы эки эрин бири-бирине тийбей в тамгасына жакын бир дыбыс чыгат. W, wow, wow болуп айтылат. Андан кийинки тамга ха тамгасы. Араб тилинде 3 ха тамгасы бар. Биринчисин айттык, тамактын ортосунан ха деп кысылып чыгат. Экинчисин айттык, тамактын жогорку жагынан бир аз кырылып чыгат дедик, хо. Ал эми бул ха тамгасы эң жумшак, эң ичке ха тамгасы жана бул ха тамгасы ичтен чыгат. Тамак кысылып, кырылып калбашы керек. Тамак бош турган абалда жана ичтен чыккан ха тамгасы. Ха. Бул жерде ха тамгасынын эки түрдүү жазылышын сиздерге көрсөтүп койдук. Ал эми акыркы тамга я тамгасы. Я. Ылдыйдагы ылдыйында эки чекити бар. Демек, урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, мына ушинтип 28 тамганы көрүп чыктык. Бул жерде ар бир тамганы дагы бир кайталап коелу. Алиф, ба, та, са, джим, ха, ха, дал, зал, ра, зай, син, шин, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو я. Мына ушинтип, урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, биз бүгүнкү сабагыбызда араб тилиндеги тамгалар менен тааныштык. Сабагыбыз, курсубуз аягына чыкканга чейин биз менен бирге болуңуздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.